Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчулпон Койчиева. Элер алчына спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ кыйраган соң 100 миңдеген сириялык качкындар мекенине кайтуу аракетинде. Венесуэлага гуманитардык жардам жеткирүү маселесинде тирешүү уланууда. Ал ортодо тургундар эптеп күн көрүп жатат. Жапония жумушчу күчүнө муктаж болуп, чет өлкөлүктөргө эшик ачууда. АКШ баш болгон эл арал коалиция өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Сирияда жок кылынганын жарыялоо алдында турат. Орусия менен Ирандын колдоосуна таянган Сирия өкмөтү бул топ ээлеген жерлерди дээрлик кайтарып алды. Ушул тапта жакынкы чыгышта 5,5 миллионго жакын сириялык качкындар мекенине кайтууну көздөп жатат. Бириккен Улуттар уюму быйыл 250 миңдей киши кайтышы мүмкүн деп болжоду. Иордания өткөн октябрда Сирия менен чек арасын кайра ачкандан бери миңдеген кишилер кайтып келген. Сирия менен Иорданиянын чек арасында жарандык согуштан аргасыз качып чыккан сириялыктар артка кайтып келүү үчүн кезекте турушат. Сириялыктардын көбү качкындар лагерлеринде баш калкалап келишкен. Мериам 2 жыл мурун Иорданияга жер которгон. Биз өз үйүбүзгө, мамлекетибизге кайтып баргыбыз келет. Өз жериңден өтөр эч нерсе жок экен. Качып баратканыбызда тынчтык орносо экен деп үмүттөнгөнбүз. Азыр абал тынчып калды. Өткөн жылы Сириянын бийлиги козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактарды артка кайтарып алганда, миңдегендер Сирияга кайтып келишкен. Сириялык качкындар мурда кайтып келген жакындарынан өлкөдөгү абал, коркунучтар тууралуу кабар алып жатышат. Миңдеген качкындар артка кайтып келүүнү көздөп турат. Иорданиянын баш каласы Амандагы Сириянын элчилигинде да узун кезек пайда болду. Качкындар документтерин тууралоо үчүн элчиликке келген. Бирок ал арзанга турган жок. Муса $170 төлөп, кызына күбөлүк алды. Анын кызы жарандык согуш учурунда төрөлгөн 1 миллион баланын бири. Муса үй бүлөсү менен Дара шаарына кайтып барууну көздөйт. Сириядагы жаңжал дал ушул жерде башталган. Көп жылга созулган салгылашуулардан кийин президент Асад бийликте калганына Муса кубанып турганын айтат. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Нусра фронту жана башка фракциялар менен күчтөр бийликке келсе, Сирия бөлүнүп кетмек. Кандай болсо да, президент Башар аль-Асад Сириянын биримдигин сактады. Чек арада артка кайтууну көздөп келген сириялыктардын саны өсүүдө. Согуштан кийин аргасыз жер которгон качкындар үйүнө, жай турмушуна кайтып келүүгө умтулушууда. Венесуэланын элине деген гуманитардык жардам америкалык учактар менен Колумбия чек арасына жеткирилип жатат. Президент Мадуро болсо өлкөдө гуманитардык кризис болгон жок. Бул жардамды пайдаланып, АКШ басып келгени жатат деп аны киргизбей койду. Бирок күн сайын абал курчуп баратат. Кабарчыбыз азык-түлүк дары-дармек жетишсиздигинен кишилер жабыркаган Яри шаарчасында болду. Революциянын жүзү ар жерде. Президент Мадуронун армиясы дагы деле элди көзөмөлдөн чыгарбоого аракеттенүүдө. Жарей шаарынын тургундары АКШга каршы петицияга кол коюу үчүн кезекке туруп жатышат. Венесуэла элинин көбү өмүрүн социализмге арнаган. Бирок ал ишенимдердин табы кетип жатат окшойт. Жарей шаарында медициналык жардамга муктаж болгондор Европа биримдигинин жардамы менен иштеген католик чиркөөсүнүн көзөмөлүндөгү клиникага барып дарыланат. Жада калса парацетамол берүү дагы өкмөттүк бейтапканалардын колунан келбей калды. Бул катастрофа, бул диктатура. Ел жакында көтөрүлүшкө чыгат. Күн сайын элдин баары абдан кыйналып жатат. Жарылууга аз калган бомбадай эле болуп калды. Чиркөөнүн кызматкерлери бул жерде айына 20га чейин ымыркай көз жумуп жатканын айтты. Бул жерде жакындарынан айрылгандар барбы деп сурасак, көп киши колун көтөрдү. Шаарды аралап кирип дагы көп кыйналган тургундарга кезиктик.
Токорон кыштагына булагым аркылуу түрдүү жугуштоорулар келүүдө. Тургундар ушул сууну ичүүгө аргасыз. 14 жаштагы Юсавелини мектепке барууга шарты жок. Эми ал билим алуунун ордуна күнүмдүк тиричиликтин кыйынчылыктарын башынан өткөрүүдө. Que uno no pasaba hambre, comía bien. Мурда ачка калчу эмеспиз. Ар дайым жакшы тамактанчубуз. Азыр болсо элдин баары ачка. Ата-энелер тапкан тамагын балдарына берип, өздөрү эч нерсе жебей калды. Tienen que dejar de comer para darle la comida a sus hijos. Анын эжеси Анжи дал ошентип күн көрүүдө. Балдарына тамак берип, өзү ачка калууда. Анын күйөөсү жумуштагыларга кыйналып жатканын айтып койгон үчүн эртеси күнү жумуштан кетирип жиберишкен. Бул жердегилердин Венесуэла революциясына болгон ишеними өчүп баратканы сезилет. BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктар берүүсүн көрүп жатасыздар. Берүүнү улантабыз. Израиль менен Польшанын Холокост маселесиндеги чатагынан улам борбордук Европа мамлекеттеринин жетекчилеринин Израилдеги саммити болбой калды. Чех Республикасы Иерусалимде эки тараптуу сүйлөшүүлөр гана өтөрүн айтты. Израилдин премьер-министри Нетаньяхунун экинчи дүйнөлүк согуш учурунда еврейлерди кырууга поляктар дагы катышкан деген сөзүнөн кийин Польша саммитке катышуудан баш тарткан. Нетаньяху менин сөзүмдү туура эмес келтирип алышты деп актанууда. Бириккен Улуттар уюмунун билдиришинче, Йемендин өкмөтү менен Хусит козголоңчулары Хадейда портунан өз күчтөрүн чегинтүүгө макулдугун беришти. Өткөн жылкы ок атышпоо макулдашуусуна ылайык куралдуу күчтөрдү чыгаруу негизги шарт болгондуктан порттон күчтөрдү алып чыгуу маанилүү прогресс катары бааланууда. Миллиондогон адамдар ачкачылыкка туш келгендиктен Хадейда портун бошотуу чоң мааниге ээ. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө өткөн жумада 40тан ашуун жоокердин өлтүрүлүп кетишине байланыштуу күнөөлүүлөрдү издөө операциясы жүрүп, 4 жоокер, 2 согушкер жана 1 жай тургун каза болду. Пакистанда жайгашкан Жаиш-и-Мухаммед уюму Пулвана районундагы бомбалоонун жоопкерчилигин мойнуна алган эле. Тирешүү курчугандан улам Пакистан Делидеги элчисин чакыртып алды. Америкалык окумуштуулар Африкадагы кедей дыйкандарга жардам берүү үчүн жандыктардын генин өзгөртүү планын билдиришти. Шотландиялык илимпоздор менен бирге алар ысык суукка чыдаган, ооруга туруштук берген төлдүү мал жандыктары жаратууну көздөп жатышат. Булар жаңы гана туулган дүйнөдөгү биринчи гени өзгөртүлгөн торопойлор. Алар олуттуу болгон өпкө илдетине каршы туруштук бере алышат. Бул жаныбарлар чочконун денесинен хирургиялык жол менен уруктандырылган жумурткалардан алынып, андан соң лабораторияда гени өзгөртүлгөн. Болжол менен 20га жакын жаныбар жок кылынды. Бул долбоордун максаты Африкадагы дыйкандар үчүн түрдүү ооруларга туруштук бере алган жаныбарларды жаратуу. Илдеттерге туруштук бере алган жаныбарларды жаратуу Африкадагы дыйкандарга өтө пайдалуу иш болот. Себеби Африкадагы өлкөлөрдө 1 же 2 баш мал өлүп калса, чоң кесепеттерге алып келет дейт профессор Брюс Уайтлау. Бул кантип иштейт? Вирус чочконун ДНК клеткасынын атайын бир жерине кошулат. Андан соң генди модификациялоодо ошол вируска жооптуу болгон клетканы кесип алып коюш керек. Вирус жабышууга клетка таппай жок болот. Генсел деп аталган ген өзгөртүлгөн бул музоону америкалык уюм бул дүйнөгө алып келген. Уюм тартып алган видеодо анын териси башка уйлардын терисине салыштырмалуу жукараак экенин көрсө болот. Ошентип генсел ысык температурага жакшыраак чыдайт. Мындай уйлар африкалык уйлардын түрлөрүнө караганда көбүрөөк сүт берет. Шотландиялык окумуштуулар кынтыксыз ген деп аталган генди көп сүт берген батыш европалык уйлардын түрүнө киргизген. Эми ал уйларды африкалык дыйкандарга берип, чакан чарба жүргүзгөн дыйкандардын жашоосун жакшы жакка өзгөртөбүз деп ишенишет. Аполяр Жикенг Африкадагы Эдинбург шаарында генетикалык мал чарбачылыгы боюнча долбоорду жетектейт. Ал Камерунда кичинекей фермада чоңойгон. Бир жылы анын атасынын малы чочко вирусуна кабылып, бир заматта жок болгон. Бактыга жараша анын апасы Аполяр окуусун улантуу үчүн мектебинин акчасын баккан тоокторун сатып төлөгөн. Мындай нерселер мени шыктандырып келет. Британиядагы генди модификациялоо жана бардык инновациялар мал жандыктын продуктивдүүлүгүн жакшыртууда колдонулат. Ошондой эле бул ыкманы менин айрымдагы кичинекей фермаларда да колдонсо болот дейт профессор Аполяр Жикенг.
Батышта көптөгөн үгүт иштерин жүргүзгөн топтор чоң индустриялык фермаларда продукциясын көбөйтүү үчүн гендерди модификациялоону колдонуусуна каршы. Бирок айрымдар бул технология дүйнөдөгү өтө жакыр аймактарда пайдалуу экенин айтат. Анткени башка жол жок болсо, алардын келечегин азык менен камсыз кылууда пайдалуу. Өкмөт көп карама каршылык жараткан мыйзамды өткөрүп алган соң Жапонияда жакынкы арада чет элдик жумушчулар көбөйө турган болду. Жапониянын калкы картайып, тездик менен азаюуда. 2060 жылга карата Жапониянын жумушчу күчү 90-жылдардагы жумушчулардын санынын теңине гана жетип калат. Айрым бизнестер эмитен эле чет өлкөлүк жумушчуларды чакыра баштады. Муундан муунга өтүп келген өнөр. Кылыч жасоо тез унутулуучу өнөр. Ханкскога Швециядан болот. Ал бул өнөрдү устатынан үйрөнүү үчүн 2012 жылы Жапонияга келген. Учурда Когага бир канча жыл мурунку эски кылычты калыбына келтирүү тапшырылган. Бул жооптуу иш. Байыркы кылыч жасоо өнөрүн жапондор кылымдар бою аркалап келген. Бирок кылыч жасаган усталар азайып кеткендиктен бул тармакка чет элдиктерди тарта башташты. Жапониянын башка бөлүгүндөгүлөр да мындай мисалды колдошобу деген суроо жаралат. Адатта буга чейин айрым компанияларда чет элдиктер иштеп келген. Жапонияда бул сейрек көрүнүш. Негизинен чет элдиктерден турган инженерлер күнүмдүк жыйынын англис тилинде өтүүдө. Электрондук коммерция жүргүзгөн ири Rakuten фирмасы кеңсесинде жакында гана англис тилинде сүйлөөгө өткөн. Компания муну англистештирүү деп атаган. Өз өлкөсүндө жетиштүү санда англис тилин билген инженерлерди таппагандыктан компания чет жактан тартууга туура келген. Англистештирүү Rakuten компаниясы үчүн таланттууларды ишке алуудагы негизги фактор. Учурда Жапонияда 2300 инженерибиз бар. Алардын жарымынан көбү чет элдиктер. Машыгуунун соңку бөлүгү Токиодо жылда өтүүчү ажыдаар кемеде жарышуу. Rakuten жарышта эл аралык катышуучулары бар саналуу компаниялардын бири. Анткени аталган компаниядан айырмаланып, башка ишканаларда жапониялыктар гана иштешет. Апрелден тарта өкмөт негизинен айлык акысы төмөн болгон айрым жумуш орундарына көбүрөөк чет элдиктерди тартууга уруксаат берет. Мындай кадам ийгиликсиз болуп, чет өлкөлүктөргө начар мамиле кылган учурлар катталган. Жумушчу күчүнүн азайышы жана жер жүзүндө атаандаштыктын күчөшү менен Жапония дүйнөдөгү эң ири экономикалык ордун сактап калууда, башкаларды да кароого мажбур. Эми спорт жаңылыктарын көрөбүз. Бүгүн түнү FA кубогунун соңку чейрек финалисттери белгилүү болот. Анда Челси менен Манчестер Юнайтед командалары беттешет. Сонзи Сити Брентфордду 4-1 эсебинде утуп, өз тарыхында 5-чи ирет соңку 8-дикке кире алды. Wolves командасы болсо Бристол Ситини 1-0 эсебинде утуп, өз ордун ээлешти. Кристал Пэлас 2-0 менен Донкастер Роверсти жеңди. Теннисте дүйнөлүк биринчи ракетка Наоми Осаканын айтымында ал өз бактысын курмандыкка чалууну каалаган эмес. Ал мындай билдирүүсүн машыктыруучусу Саши Бажин менен 1 жыл иштешип күтүүсүз токтоткондон кийин айтты. Наоми Осака Австралиянын ачык чемпионатын утуп алганына 16 күн болду. Наоми алардын келишпестигине акча себеп болгондугу тууралуу айын кептерди четке кагып, ийгиликке караганда бактылуу болгонду артык көргөнүн айтты. Чаралыктардын соңунда Даниянын баш калаасы Копенгагенге ушул күндөрү баргандар түнкүсүн көчөлөр өзгөчө жарык экенин байкабай койбос. Шаардын көпүрөлөрүндө, имараттарда, кемелерде жарык шамдар жагылган, ар кандай шоуларга 40тан ашуун өнөрпоздор катышууда. Ар түрдүү лазер жарыктарын бийлетип, өзгөчө эски имараттарга жан киргизишти. Бул шоунун максаты кыштан чарчап жазды күтүп жаткан элге шаң берүү дейт уюштуруучулар. Жазды күтүп жатышкан экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.